Саламатсыңарбы урматтуу чөйрөчүлөр, кош келиңиздер. Бүгүн биринчилерден болуп ушул кыргыз тили темасын тамдап сүйлөшүп атабыз. Бүгүнкү тема бизде кыргыз тилинин азыркы учурдагы абалы. Өзүбүз Азаттыктын студиясында отурганда эле алып баратат окшойбуз. Биздин конокто Турат Алыбаев, өткөндө Кажы Кожо подкасттан дагы ушул тил боюнча бир нече суроолор болуп анан сүйлөшкөнбүз. Ошондо да мен жаңы билдим окшойт. Ошол Турат мырза өзү тилчи экен, университет бүтүптүр. Анан ал жактан да күлүп айтып атпадыңызбы, өзү кыргыз болуп, анан кыргыз тилин үйрөнүп, анан кайра аны окуп депчи. Анан ошол чөйрөчүлөрдүн дагы конокко чакырып, ошол теманы сунуштайлы дегенбиз. Микрофон ачык, колуңарды көтөрүп, же болбосо акырын микрофонду күйгүзүп, убактысы болгондо, контекстси болгондо сүйлөшсөк болот. Анан ушундай суроо да биздечи. Көп айтышат, эмне үчүн долбоорлорду кыргызча жазып атасыңар деп. Анан көрүп атабыз, көптөгөн көйгөйлөр бар да. Анан ошол көйгөйлөр жөнүндө сүйлөшсөк, азыркы абал кандай депчи. Анан ошол биринчи сөздү Турат мырзага берсем, Турат мырза тилчи катары немени кандайдыр бир илимий изилдөөлөр болсо, же өзүңүздүн ички внутренний бир көрүнүңүз менен айта аласызбы? Азыркы бизде тилди эмне үчүн сүйлөшүп атабыз, кыргыз тили жөнүндө, эмне үчүн ошол долбоорлор жазып атабыз, эмне үчүн ушундай темалар чыгып атат, азыркы абал кандай болот сиздин оюңуз боюнча? Рахмат, Азамат агай. Албетте кыргыз тилден IT дүйнөсүнө келгеним бул аябай көп адамды таң калтырат. Бирок мен өзүм таң калбайм эч качан. Себеби эми кыргыз тилчи деле башка кесиптеги адамдар сыяктуу эле адам, каалаган кесибин тандаган. Айрыкча бизде Кыргызстанда мындай кесипти өзгөртүү бул кээ бир өлкөлөрдө туура эмес көрүнүш катары каралса, бизде мындай өнөр катары каралат го. Ушундай кесибин өзгөрттүр, мынча жерде иштептир депчи. Анан мен көп жерде иштегениме же наркы беркеге эмес, ошол кыргыз тилден айтиге өткөнүмө сыймыктанам. Анан айрым достор кээде айтып калат да, эмнеге кыргыз тилди таштап дейт да, то есть сен өзүңдүн тилиңди сатып анан программалоонун тилине эмнеге өтүп кеттиң дегендей бир көз караштар дагы достор болуп калат. Жок, мен мындай кыргыз тилди сатып, кыргыз тилди таштап ал жака өткөн жокмун. Тескерисинче, ошо тилибизге ушул жаатта биз көбүрөөк салым кошсок болот экенин көрүп турам да. Эмнеге тилибизге биз бүгүн салым кошушубуз керек? Эмнеге ушундай немелерди, проектлерди кыргызча жасашыбыз керек? Анткени бүгүнкү күндө аябай чоң ушул көйгөй болуп атат да. Улам кийинки жаштар кыргыз тилди мындай заманбап үйрөнө албай атат да. Качан мектепке барып алифбеден А, Б дегенди үйрөнгөнгө чейин, ошого чейин эле мисалы англис тилди, орус тилди алар атайын бир мындай мамлекеттик программа менен эмес, атайын бир план проект менен эмес, жөн эле оюндар менен, баягы орусча айта берейин, детский видеолор менен балдарга үйрөтүп коюп атпайбы? Демек, ошонун баары ушул айтинин же болбосо жаңы технологиялардын күчү десек болот да. Демек, эми айти ошол өзү деле ошондой да, маалыматтык технологиялар да. Маалыматтык технологиялардын күчү менен бүгүнкү күндө өлкөбүздө мындай бир эле орус тили менен англис тил эмес, башка дагы тилдерди үйрөнүп аткандар керек болсо ошол мындай Кытай тилиндеги видеолордун, Япон тилиндеги видеолордун өлкөбүздө ошол YouTube каналдар аркылуу, кичинекей балдарга арналган каналдар аркылуу өтө кенен жайылып атканы. Эми бул жаман нерсе эмес, бул жакшы нерсе. Бирок биз дагы ошолордон калышпай, башка өкүлдөргө, башка улуттагы өкүлдөргө өзүбүздүн тилибизди үйрөтпөсөк дагы жок дегенде өзүбүздүн келечек муундарга бир нерселерди берип калышыбыз керек деген аракетти кылышыбыз керек да. Бул ушул кичинекей кадамдар менен башталат да, мына чөйрөчүлөр менен. Бул чөйрөчүлөрдүн деги эле ушул негизи Жылдыз академиядеги окуган студенттердин жанагы жалпы 30 тай
проекттин үстүндө иштеп атышы, булардын көпчүлүгү кыргыз тилинде болуп атышы. Бул дагы ошол биздин тилибиз үчүн биздин жарандарыбыздын кичинекей бир кадамы да. Анан бул кадамдар сөзсүз эле ар бири мындай ийгиликтүү болуп, сөзсүз эле баары тең укмуш бир пикке жетип калат дегенден алысмын. Сөзсүз мындай башталган бир иште, проектте, бизнесте баарында мындай жыгылуулар болот, болгону турганды билишибиз керек. Мындай болбой калган жерден ал жердеги катаабызды сезип, кайра аны дагы улантып алып кеткенди билсек эле көп ийгиликтерге жетебиз. Бул маанилүү, тилибизге салым кошуу бул маанилүү. Биздин баягы эгемен мамлекет экенибизди билдирген негизги символдорубуздун бири бул биздин тилибиз. Эркин мамлекет экенибизди ошондон билебиз да. Демек, муну бизге ата бабаларыбыз кандай эсен соо жеткирип берсе, кийинки муундарга да эсен соо жеткирип берүү бул биздин милдетибиз. Бул жерде мындай туура түшүнүш керек. Анан ушундай адамдар тажатты, анан кыргыз тил дей беришет, орус тил турганда, англис тил турганда анын эмне кереги бар дебешибиз керек да. Орус тилин дагы, англис тилин да үйрөнүп, ошолордун жанында кыргыз тилди эң жакшы үйрөнө турган деңгээлге алып чыгышыбыз керек. Рахмат. Рахмат, Турат мырза. Азыр кийинки сөздү Нургүл Чойбековага берсек. Нургүл айым азыр ушул Тил Ордо долбоорунун жетекчиси, менеджери болуп иштеп атат. Албетте ошол долбоорду тандап атканда дагы кандайдыр бир идеясы менен ошол тил жөнүндө атайын тамдаган болчу. Нургүл айым, сиз кандай деп ойлойсуз? Азыркы кыргыз тилинин абалы кандай? Биздин мамлекетте жаштардын арасында, негизи колдонуучунун арасында аны негизи өнүктүрүш керекпи же колдонуш керекпи? Эмне кылыш керек ал менен? Саламатсыздарбы? Кечки салам баарыңыздарга. Мен эми ойлойм, ошол кыргыз, ар бирибиз кыргыз болгондон кийин кыргыз тилинин келечеги ар бирибиз деле кайдыгер калтырбаш керек деген ойдомун. Анан буга чейин мен дайыма ошол келечек проектисин окуганга чейин эле мен ошол кыргыз тилинде көйгөйлөрдү угуп жүрчүмүн, билип жүрчүмүн, бирок эч кандай салым кошо ала тургандай мүмкүнчүлүк жок болчу. Анан ушул долбоор пайда болгондон бери бизде ушул кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы кыргыз тилинин келечегине болгон өзүбүздүн бир салымыбызды кошконго мүмкүнчүлүк пайда болду деп айтсам болот. Буга биз баардык аракетибизди кылып жатабыз, дагы кыла да беребиз. Алдыда дагы көптөгөн пландарыбыз бар. Именно ушул IT жаатындагы кыргыз тилинин өнүгүшүнө көп идеялар бар. Көп мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбайбыз. Азыркы учурда ошону алып кеткенге аракет кылабыз. Чоң рахмат. Менде ушундай суроо сунушта же болбосо ой пикирди уккум келип атат. Өткөндө ошол подкаст жаздырып, анан ошо монтаждап атканда ар кандай суроолор келип түшөт. Анан мен азыр Жаныбек мырзаны да чакырдым, бирок келе албай билбейм. Анан Жаныбек мырзанын ою ушундай да ар дайымчы. Кыргыз тилин өнүктүрүү, кыргыз тилине салым кошуу деген сөздүн кереги жок дейт да. Эмне үчүн силер ушул кыргыз тилине мындай фокус кыласыңар депчи. Тилди неме өнүктүрбөй эле коюш керек. Эгерде тил колдонбосо, анда мейли калып кала берсин. Тилди колдонуш керек депчи. Тилдин өзүнө фокус кылбай эле, аны унутуп эле ошону иштеш керек дейт да. Анан менде кээде ушундай ой болуп кетет. Мисалы, мен эмне үчүн кыргыз тилиндеги долбоорлорду жасайм да. Эгерде кыргыз тилин өнүктүргүм келсе, анда кыргыз тили мугалими болуп балким бармак болчумун депчи. Анан менин оюм ушундай да. Долбоорлор ошол кыргыз тилине салым кошкондон мурун ал ошол адамдарга маалымат жетиш керек. Эгерде мисалы биз айтып атпайбызбы? IT'ди окуу, анткени ал сенин жашооңду өзгөртөт, же болбосо психологияны окуу, үйрөн, ал сенин жашооңду өзгөртөт деп. Эгерде биз ошону башка тил менен айтып берсек, орус тили менен, Бишкекте прогрессивдүү адамдар көп, орус тили менен айтып берет да. Орус тили менен айтып берсе, аны адамдар түшүнбөйт, анткени ал орус тили бул башка тилде да.
То есть ошондо сен бир долбоор жасап атканда сен кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн эмес, а именно ошол кыргыз тилине адамга жетүү үчүн айтып атасың да кыргыз тилинде. А ушундай постоянно спор болот экөөбүздүн ортобузда. Неге дейт, неге? Анан силердин оюңар кандай? Бизде коноктордо көбөйдү. Микрофондорду күйгүзүп неметсеңер болот. Мисалы бизге Айбек Шергазы мырза келди. Тоже аябай кыргыз тилине күйгөн жигит. Айбек мырза, микрофонуңуз мүмкүнчүлүк болсо күйгүзүп өзүңүздүн оюңузду билдирсеңиз, биякта сүйлөшүп атабыз кыргыз тилинин абалы кандай азыркы учурда деген. Айбек мырза шашып бошоп микрофон издеп атат. Assalamu alaikum, жақсыларбы? Жакшыбыз. Атабыз. Мен атым Айбек. Мен жаңы эле кирдим да, анан эмне жөнүндө кыргыз тили боюнча ошондо тема. Тема кыргыз тилинин азыркы учурдагы абалы жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Эмне үчүн жасаш керек кыргыз тилине долбоорлорду, же болбосо эмне үчүн салым кошушубуз керек? Негизи ошол жөнүндө эле мындай ойлорду алмашуу жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. Биз билебиз, мисалы Бишкекте кыргызча сүйлөшүп, эмне үчүн сүйлөшпөйт? Эле жаңы төрөлгөн балдар, жаштар орус тилинде сүйлөшөт. Может, азыр англис тилине өтүп баратышат. Эмне үчүн кыргыз тилинде сүйлөшпөйт? Ошол кыргыз тилин бизге керекпи? Именно могу колдонуу катары ошол жактан мындай дискуссия кылып атабыз да. Ойлорду ортого салып. Эң сонун. Негизи бул эң жакшы тема. Негизи кыргыз тилин азыркы учурда өтө мындай деңгээл мындай өтө актуалдуу да бул темачы. Ар кандай мисалы материалдарды даярдоодо же маалыматтарды булаган топтоодо мисалы үчүн бизде неме аз да, мындай булактар аз, өтө аз. Эгер керекпи же керек эмеспи кыргыз тилиндеги маалыматтар десек, бул суроо ачык да, бул чынында керек нерсе да бул. Анткени канчалык биз башка тилди билсек деле, баары бир биз өзүбүздүн тилибизде сүйлөп, өзүбүздүн тилибизде маалымат таратып, ошо бири-бирибиз менен байланышта болушубуз керек да. Бул сөзсүз кыла турган нерсе. Ошондуктан мен ойлойм, бул өтө жакшы идея сиздики. Негизи кыргыз тилинде болушу керек. Ал эми эмне үчүн бизде азыркы учурда кыргыз тилинде өз ара сүйлөшүүлөр болбойт, же болбосо жаштардын арасында мисалы үчүн дайыма орус тили колдонулат же башка тил колдонулат десек, бул азыркы учурда мисалы үчүн кыргыз тилге болгон муктаждык аз болуп атат да азырчы. Мисалы үчүн чет өлкөлөрдө мисалы үчүн англис тил же немис тил билсең гана сен окуй аласың, иштей аласың да. Бизде ошол неме абалга жете албай жатабыз да. Кыргыз тилинин баркын, кунун ошол деңгээлге көтөрө албай жатабыз биз азыркы учурда. Ошон үчүн баягы кызыгуу аз. Анан кийин бул кыргыз тилди билбесем деле мен жүрө берем, окуй берем, иштей берем деген кайдыгерлик болуп кетип атат да бул жери. Мен ошол деп ойлойм, эң негизги эмне үчүн кыргыз тилине көп маани берилбей жатканына. Ал эми биз бирок ага карабастан бирок аракет кыла берсек, мен ойлойм жакынкы 10-20 жылда кыргыз тил бул биздин жашообузда, ар бирибиздин жашообузда, коомубузда өзүнүн ордун табат деп ойлойм да. Кыскача ушундай менин ойлорум. Жакшы. Бир аз вентиляторго мындай контр аргументтерди дагы ыргыта кетейин. Кыргыз тилинде сүйлөө, кыргыз болгондон кийин кыргызча сүйлөө деген нерсе ошол кыргыздарды нацизмге алып барабы. То есть биз кыргыздар ошо кыргызча сүйлөө деп атып, жанагы национализм, нацизмге кетебиз. Эй, кыргызсыңбы, кыргызча сүйлөбөйсүңбү депчи. Азыркы убакта да ушундай тенденция болуп баратат. Орусча сүйлөгөндөр көбүнчө баягы чет өлкөгө кетип, анан азыркы 12% эле калды окшойт орусча сүйлөгөндөр. Кыргызстанда көп адамдар уже кыргызча сүйлөп баштады. Ошол кыргызча сүйлөө деген трендке айланып барат акырын. Анан ошол бийликтегилер дагы түшүнө баштады окшойт. Бийликке барам дегендер да түшүнө баштады окшойт. Кыргызча сүйлөгөндөр көпчүлүк ошол эле шайлоо көрсөтүп койду.
орусча сүйлөгөн прогрессивдүү канчалык сонун идея менен келсең дагы уттурасың, анткени алар уже азчылык болуп баратат да. Анан биз ушундай идеябыз менен баарын кайра басынтып, өзүбүз менен өзүбүз болуп кетпейбизби? Ошондо оюңар кандай силер? Биз немеге айланып бараткан жокпузбу? Аябай эле перегибать эткен жокпузбу палканы? Туура айтсам болот, Болот. Негизи ошол улутчулдукка баруудан сактанышыбыз керек. Ошон үчүн ушул теманы козгогондо мен дайыма кырчып айтам да, улутчулдук кылып атат дебеңиздер депчи. Анткени биздин өлкө 80'дин тегерегинде улуттар жашаган өлкөбүз да. Анан мисалы 80 улут 80 башка тилде сүйлөсө дагы өзүнүн эрки бул өлкөдө. Бирок баягы көпчүлүк улуттар бири-биринин тилин түшүнбөгөн үчүн биздин мындай өлкөдө орток тил катары бул орус тили сүйлөнүп келген, сүйлөнө берсе эч нерсе болбойт. Анан бирок негизи улутчулдук өзү бул жакшы нерсе эмес да. Анткени ошончо улуттун өкүлү биздин өлкөдө кыргызстандык болуп жашап аткандан кийин аларды эч качан мындай четтебешибиз керек. Мен буга дайыма басым жасайм. Эми албетте мындай кыргызча сүйлөшсө жакшы, анткени баягы жалпыга түшүнүктүү. Сиз айткандай көпчүлүгү кыргызча сүйлөп калды. Анан жакшы түшүнөсүң анын айтып аткан оюн, бул башка маселе. Алардын баягы аларга калган маселе да, башка улуттагы өкүлдөрүбүзгө калганчы канчалык эл менен канчалык мамиле кылгысы келсе ошончолук. Анан болбосо бирок ошол эле учурда мисалы орус тилинин акыбалы бизде төмөндөп баратканы менен англис тили зарылчылык туудуруп атпайбы? Демек биз жаштарыбызга жана өлкөбүздүн жарандарына тескерисинче ошол англис тилди үйрөтүүгө дагы жардамдашышыбыз керек. Ана жана сиз айтып өткөндөй англис тилди үйрөтүүдө дагы ошол кыргызча үйрөтүүнүн ыкмаларын иштеп чыгышыбыз керек дегендейчи. Анткени дагы жакшыраак түшүндүрө алышыбыз үчүн, дагы жакшыраак ийгиликтүү боло алышыбыз үчүн дегендей. Мен ошол багыттамын. Эми туура нерсени айттыңыз, мындай улутчулдукка кирип кетүү бул жакшы нерсе эмес. Ошол боюнча мен да оюмду айтып кетсем болобу? Болот, албетте. Сиз айттыңыз, ошо тилге көп басым жасалган бул улутчулдукка алып келбейби депчи. Мен ойлойм, бул улутчулдукка деле алып келбесе керек. Анткени акыркы күндөрү бизде кыргыз тилинин жоголуп баратканы баарыбызга эле белгилүү болуп калды окшойт. Эгерде тил жоголсо, улут жоголот деген сөз бар эмеспи? Ошондуктан биз акыркы күндөрү кыргыз тилине басым жасалып, анын өнүгүп кетишине ар кандай иш аракеттер жүрүп атканы бул эч кандай улутчулдук деле көрүнүш эмес деп эсептейм. Мен оюм ушундай. Кечиресиз Нургүл эже, мен ушул жерде неме кылып коеюн. Кыргыз тили азыр жоголуп бараткан жок. Кыргыз тилин жоголуп бараткан жок, бирок деген кыргыз тилинин келечегин көп адамдар көрө албай калышпады. Мен тегерегимде адамдардын көбүнчө мнениясын укканда дайыма эми бир сөз сүйлөсөк, экинчи сөзүбүз орусча болот да. Азыр мен өзүм деле орусча сөздөрдү кошуп кетем да. Бул бизге эми адат болуп калган да. Канчалык жалаң кыргызча сүйлөйлү десек деле баягы кошулуп кете берет да. Анан ошентип бакырындап кыргыздын өзүнүн нукура сөздөрү да унутулуп, балдарыбызды орус мектептерге берип, негизи кыргыз тилинин келечеги анчалык деле жакшы көрүнбөй калгандыгы баарыбызга эле маалым болуш керек. Анан бул жерде улутчулдук дегенде коркунуч жок го деп ойлоп атам да. Мен кыргыз тилин сактап калыш керек деген эле ой болуш керек да. Рахмат. Бирок мындай кичине жалпы маалыматтар менен кабардар болгонубуз жакшы. Туура, кыргыз тили 2005-2004 жылы ЮНЕСКОнун изилдөөсү боюнча акыркы 50 жылда жоголуп кете турган тилдердин катарына киргени чын болчу. Бирок ошондон бери биздин өлкөбүздүн жарандарынын жана мамлекеттин да жана тил кербени деген сыяктуу долбоорлорунун аркасы менен кыргыз тили бүгүн аябай жакшы деңгээлге чыкты. Мисалы, билесиздер, Google'да кыргыз тили кадимкидей расмий таанылган. Бүгүн мына Microsoft'тун 2019 жылкы офис пакеттерин колдонуп атсам,
Microsoft Office'tin Word paketinde 2019 жылкы чыкканда акыркыларында бул кыргыз тилинин орфографиясын да карап баштаптыр. Кыргызча сөздөрдү ката жазып кетсең автоматтык түрдө оңдоп атат. Бул деген сөз бул биздин тилибиздин жоголуп баратканынан кабар бербейт. Бул туура эми мындай кайдыгер караган жарандар көп болот. Бирок жалпы деңгээлде алып караганда кыргыз тили бүгүнкү күндө мындай жоголуунун ичинде эмес, тескерисинче абдан өнүгүүнүн деңгээлинде отат. Мен баягы сабактарда да кээде тамашалап айтат элем. Сага караганда Google Patriot депчи, бирок эми албетте тамаша, бирок чынында эле кыргыз тилинин мындай жалпы дүйнөлүк деңгээлде өнүгүүсү жана көңүл бурулуусу абдан жакшы эле. Азамат агай да бул жерде баса белгилеп айтып кетти. Кыргызстанда негизи баягы орус тилдүү калктын саны абдан азайып кетти. Бул мурункуга салыштырмалуу. Көпчүлүгү көчүп кетти. Анан мына бийлик тараптан нар жак бер жактан көрүнүп атат. Мисалы жанагындай орус тилдүүлөр бийликке барса өтө албай калып атат. Бул нерселер салыштырмалуу тилибиздин бир топ алдыга жылганын өнүккөнүн билдирет. Анан башка тилдеги сөздөрдүн аралашып айтылышы, сүйлөнүшү бул эч кандай кооптуулук эмес. Анткени тил ошентип өнүгөт да. Бул тил деген жандуу нерсе да. Эгер биз башка тилдеги сөздөрдү кошуп алуудан коркуп отура берсек, WhatsApp кирбей калмак, бизге Google кирбей калмак дегендей, булардын баары башка сөздөр да. Булардан эч кандай коркуунун кажети жок. Бирок эми албетте баягы өнүгүп атыптыр деп эле карап тура бербейбиз. Сөзсүз салымыбызды дагы кошобуз. Чоң рахмат. Мага дискуссиядан жагып атат. Чындап эле тирүү дискуссия болуп атат. Ошондо мен уланталы бизде Миржас Алиева айым кол көтөрүп атат. Миржас айым, сизде суроо же сунуш же бир чоң теманы ачкыңыз келип калды. Жок, ушул улутчулук жөнүндө эле айтайын деген. Кыргыз тили азыр менимче жоголбой эле, наоборот, көп киши кыргызча сүйлөп баштады да. Бул мисалы биздин 5-школдо окугам Бишкекте. Анан классташтарыбыз баягы городской деп айтылат го, баягы шаардык балдар бүт эле кыргыз школ болгону менен буткары орусча сүйлөшчү да ал убакта кичинекей чагыбызда. Андан бери канча 20 жылдык өткөрдүк быйыл. Аны азыркы учурда ошол класста 30 бала болсо, ошонун 27-26сы орусча сүйлөгөн балдар, азыр баардыгы кыргызча сүйлөшөт да, прямо ушундай суктанасың кадимкидей. Значит, алар деген кыргыз тилин уже биринчи очередке коюп, кыргыз тилинин маанисин түшүнүп, Кыргызстанда болгондон кийин, кыргыз болгондон кийин кыргызча сүйлөшүм керек деген аң сезимге жетип атышат да. Ал Бишкекте көп эле болуш керек мындай учурларчы. Анан бул кыргыз тилин деле талкуу кыла бербей, бул мамлекеттик чоң эме боюнча жалпы может кыргыз дегенден уялгандыктан кыргызча сүйлөшпөйбү деп кээ бирде мага ой кетет да. Например, Кыргызстандын экономикасы белгилүү, төңкөрүштөр болуп атат. Ошол эле эски постсоветский страналар кыргыздарды алып келип төңкөрүш кылдырыш керек дегендей көп эле соц тармактарда эмелер жайылып жүрөт го. Ошол кыргызмын дегенден уялганынан кыргызча сүйлөбөйбү может жаштар деп ойлоп кетем кээ бирде. А так кыргыз тилин сүйлөгөн, конечно, ар бири кыргызмын дегенден кийин кыргызча сүйлөш керек. Ал мамлекеттик деңгээлде ошол кичинекей чак ата-энелер дагы салым кошуп, кичинекей чагынан эле кыргызча сүйлөсө үй бүлөлөрдө, кыргыз школдордун сапатын көтөрүшсө, жана Япониядагы школдордо бар го, биринчи начальный школдордо 4 класста жалаң национальный ошо биримдиктерин, алардын государствосы кандай чоң болгондуктарын, алардын байлыктарын кыдыртып көрсөтүп, балдарга аябай гордостьтен отургузуп, бүт баары эле японский сүйлөшөт да. Андан кийин, уже кийинки 5-6 класстан баштап программирование, анан индустрияга, анан чет өлкө тилдерге, японецтердин баардыгы англисче билишет, например. Ошондой мамлекеттик деңгээлде бир кичинекей чагынан салым кошуш керек да кыргызчага деп ойлойм. Чоң рахмат Миржас айым. Ооба. Азыр бирок городской деп бөлбөй калышкан, азыр балконскийлер деп калган да. Балконскийлер менен жертанскийлер деп калган. Миржас айымга жооп катары айтып койсом болобу мен дагы? Мен жанагы тил жоголуп баратат деген сөзүмө талкуулар болуп кетти окшойт. Тил жоголуп
барткан жок, өнүгүп бартат деп атасыздар. Албетте бул жакшы. Ошондой эле болушун каалайм мен дагы. Бирок айрым бир факторго таянып айтып атам да, мен дагы мисалы өзүм жогорку окуу жайында иштейм. Анан биздин заседание деп коебуз, аны дагы биз кыргызчасын дагы толук билбейбиз да, чынын айтсам. Заседание ученый совет деп айтылат. Ошолордун баардыгы орус тилинде өтөт да, бизде мен курулуш университетинде иштейм. Андан тышкары мен кошумча дагы мектепте дагы сабак берем. Анан ошол жерде дагы класстардын 2 класс кыргыз класс болсо, 3 же 4 класс ошол эле, мисалы 3 класс же 4 класс болсо, ошол эле класстар 4 класс орус класстарда. Анан окуучулардын саны дагы кыргыз класстарга аябай аз санда, орус класстардыкы көп санда батпайт да, бир партага батпай калышкан. Ошол мисалдар менен ошо оюмду билдиргим келип атат да, кыргыз тилине болгон мамилени, анан кийин ошо келечекте кандай көрүп атышат, биздин келечекте муундарга кыргыз тили керекпи же керек эмеспи деген өзүбүздүн эле жарандардын мамилесин ушундан көрүп атам да. Ооба, түшүндүк. Менин оюмча ушул жерден как раз бизде мискоммуникация болуп кетип атат да. Биз кыргыз тилинин абалы деп сүйлөшүп атканда, ошондо баягы бытовой үйдө жүрүп же там айылдарда жүрүп сүйлөшкөндө ооба кыргызча сүйлөгөндөр көп. Бирок ана чатка дагы Айбек мырза жазып кетпедиби? Билим жөнүндөчү. Как раз ушул жерге келгенде анан баары такалат да. Анткени Бишкекте бизнес, билим, гранттар, проекттер, стартаптар, IT негизи эле жана конференцияларга азыр Тимур мырза экөөбүз аябай көп конференцияларга катышчу болот. Форумдарга барсаң, ошонун 70-80% орус тилинде сүйлөшөт. Анткени орус тилинде билим көп, кыргыз тилине салыштырмалуу. Анан орус тилинен биз окуганбыз, орус тилинен жакшы айтып берсең болот, көп маалыматтарды топтосоң болот. Өткөндө Кумтордун бир ошо сессиясында бир мамлекеттен, Эмиратадан болуш керек, ошол бир ученый байке экен, ученый агай экен, келип ошол кыргыз тилинин өнүгүүсү жөнүндө айтып берди да, өлө чоң дискуссия кылды. Бирок ошол презентацияны орус тилинде айтып берди да. Кыргыз тилинин өнүгүүсү жөнүндө презентацияны орус тилинде айтып берди. Анан айтат, биз жетишпей калдык, ошондо 2 күн мурда эле айтылып калды. Анан мендики даяр болчу, анткени кыргыз тилинде ушундай маалыматтар азыраак турат. Анан как раз ошол жерде менин оюмча бизде как раз краеугольный камень жатат да. Эмне үчүн биз азыр долбоорлорду жасап атабыз, эмне үчүн азыр жолугуп атабыз, эмне үчүн тил долбоорун жасап атабыз? Анткени бизде кыргыз тилинде маалымат жетишсиз. Же биз өзүбүз ушунчалык жалкообузбу, билбейм. Же биз аябай башка нерселерди жөнүндө жазабызбы, эски тарыхыбыз жөнүндө, кыргыздар канчалык улуу эл, канчалык күчтүүбүз деппи, же алды жакта карабайбызбы, эмне болуп атат билбейм. Бирок кантип өнүктүрүшүбүз керек, ошонун жооптору бар. Мисалы ошол азыр Турат мырзаны чакырдык. Анткени айтып кетти, Google бизге караганда патриот. Өткөндө мисалы Турат мырза немеске барып келди. Хан академиясын которгондо Хан академия кыргызча чыгарат. Биз болсо өзүбүздүн болуп аткан ичибиздеги билимибизди кыргыз тилинде жаза албай атабыз да. Бизге бирөө кол көтөрүп кайра колун чүрүп койду. Көрбөй калдым. Эмне кылыш керек ошол жагын? Кандай дейсиңер? Кантип чогулуп, бириктирип өнүктүрсөк болот? Мына Кубанычбек кол көтөрүп атат. Кубанычбек, кош келиңиз. Кутлук кеч баарыңыздарга. Мен эме боюнча ушу кыргыз тилин кандай өнүктүрөбүз депчи өзүм оюмду айта кетейин. Бизде мындай болуп атат да, мисалы бир эмеде бисмилла деп эле ушундай тейлөө жагын ашкана же болбосо кандай бир мекеменин ичине кирсең эле дароо эле мындай орусчадан башталат да. Заказ деп, буйрутма дебичи, ошондой нерселерди, мисалы үчүн көп жерде эле кардар, батир деген сөздөрдү мындай кем колдонобуз да, анан көбүнчө орусча, ошол жерлерди көбүнчө жанагы государство ошо эмелер, мамлекет өзү көзөмөлгө алса, ошолорду жакшы болмок эле дейм да. Мисалы үчүн мектептерге көп басым жасалбайт да. Мисалы окуучуларга кыргыз тилиненчи менен байкап көрүп жүрөм, бир аз көп басым жасалбайт да, мындай жакшы алып кете албайт, мисалы үчүн түшүнүксүз да. Вот ошо мамлекет көзөмөл кылып
ошолорду алып келсе жакшы болмок эле дейм да, оюмчачы. Расып жакка мамлекетти кошо баштадык. Турат мырза. Мен ушул жерде ошо мамлекетти кошкон жерде дайыма чыдабай кетем. Биз антип эми туура көңүл бурса жакшы болмок, бирок биз эч качан бирөөнү күтүп отура бербешибиз керек. Анан бул жерде дагы ошол Азамат агай аябай жакшы нерсени айттыңыз. Ошо жалкообуз негизи. Билим жаатында мындай илимий деңгээлде өнүктүргөндөн аябай жалкообуз. Мына Нургүл эже аябай жакшы нерсени айтып атат. Мектепте дагы, университетте да иштейм деп атат. Нургүл эже эгерде тилге салым кошом десе, ошол университетте өткөн лекциясын кыргызчалаш керек. Ошол жерде жыйналыштарда, орусча өтүп аткан жыйналыштарда тартынбай, уялбай, коркпой кыргызча сүйлөгөндү билиш керек. Эмнеден коркобуз? Соттолуп кетпейбиз. Бизди эч ким тупой экен дебейт. Орусча сүйлөй алат экенибизди дагы билишет. Бирок биз кыргызча даярдаганга өтүшүбүз керек. Мен бир канча жылдан бери жалпы республикалык тестирлөөгө окуучуларды даярдап келем. Анан аларга дайыма ушул мотивацияны берем да, университетте баардык сабакты эмес, бирок өзүңө жаккан бир сабакты сага өтүлгөн лекциялардын баардыгын кыргызчалаштырып жаз деп айтам да. Азыр медакадемияда окуган, ошол эле КГУста да архитектурада окуган, ошол эле IT жаатында окуган студенттерим, мен бүтүргөн окуучуларым азыр уже мага отчетторун жиберип атышат да. Агай, мен могул макаланы кыргызча котордум, мен муну жыйнап атам, мен ушул китепти кыргызча котороюн деп атам, баштап койдум дегендерин көрүп туруп аябай сүйүнөм да. Себеби муну бир адам да кыла албайт экен. Анан мынакей Жылдыз академияда өтүлгөн сабактардан ошол JavaScriptке чейин канчалаган бир теманы мен кыргызчаладым. Google Translate'тин ошол кыргызча котормо иштеринде жардамдаштым көп жыл, 2-3 жыл уда жардамдаштым, ал жерден сертификат алдым. Анан ошол эле учурда мына WordPress боюнча кыргызча сабактарды даярдадык. Эми болсо мына Flutter'ды 5-чи сабакка келип калдык. Flutter боюнча документацияны кыргызчалап атабыз да. Бул кичинекей кадамдардан салым да. Биз эгерде мамлекет жасап берет деп күтүп отура бербей, тескерисинче ар бирибиз ошентип салым кошо берсек, анда бул абалга мындай кейиштин эч кандай зарылчылыгы жок эле да. Мен ошону айткым келип атат. Биз бирөөдөн бир нерсе күткөндөн тыйылышыбыз керек. Ушул нерсе бизди жыргатпай атат да. Кыйналып баштаганда гранттан акча келип калса деп ойлонобуз. Тилибиз кыйналып баштаганда мамлекет оңдосо дейбиз. Бирок антип күтпөшүбүз керек. Эч качан күтпөшүбүз керек. Биз мындай өзүбүздүн киндигибизди өзүбүз кезип, эртерээк кадамдарды ташташыбыз керек. Турат мырза аябай күчтүү сөздөрдү айттыңыз, токотер жерин айттыңыз. Анткени биз дагы ошол нерсени билип, анан ошол Тил Ордо деген долбоор жасап аткан себебибиз да ошол. Ошол кайдыгер отурбай жасап аткан адамдар көрсө көп экен да. Толтура материалдар жасашат экен. Сиз баш болуп, дагы башка Тилимпоз, Билимот, анан Тентек Шыл толтура көрсөңчү. Анан алардын подписчиктери да асмандын башы көп эле баягы билим менен өнүккөндөр көп эле экен да. Анан ошолордун тизмесин жасап, жакшынакай кылып, ошол Тил Ордо деген сайтка келип атабыз. Анан бүгүнкү дагы дискуссиянын аудио записин алып илип коебуз, башкалар дагы дискуссия кылып аны окусун. Анан мен да ошол жака түртүп атам акырынданчы. Биз мындай бат эле өзгөртүп ийбестен көбүрөөк иштеп, көбүрөөк күтүп, көбүрөөк аракет кылып жасап өтпесек эткени биздин нервибиз жукады негизичи кыргыздардыкы. Жинденип кетип кээде эмне үчүн кыргызча сүйлөбөйсүң деп калькулятор менен чаап ийгендер да болуп скандал болуп чыгып атпайбы? Анан ошондойлорду алдын ала кичине башкачараак кылалы, кичине мындай дискуссия кылалы. Биз эч кимди мындай кемсинткен жокпуз. Просто биз өзүбүз кыргызча сүйлөйбүз, анан Бишкекке келип алып анан ошол кыргыз тилинди колдоно албай анан орусча үйрөнүш керек. Менин жашоомдо да ошондой өткөн да. Бишкекте жогорку окуу жайда окуп атканда орус тилин как иностранный язык катары үйрөнүп өзүм. Мынчалык үйрөнгөн эмесмин да, бирок все равно как менин тилим болбогондуктан аны үйрөнүп, андан кийин айтчыны үйрөнүп баштагам да. Эгерде башынан эле айтчыны үйрөнгөндө балким мен эч мындан дагы чоң жечкендикке жетмекмин да. Так, бизде дагы чатта жазып атышат.
Айылда кыргыз тили сонун сүйлөшөт болгону шаарга келип пикир алышуу орус тилинде болгондуктан алар да орус тилиге басым жасап башташат, шаарда баштоо керек дейт. Мен кыргызча өтөм дейт сабактарда азыр. Жакшы талкуулар болуп атат. Кубанычбек Орозматов кол көтөрүп атат. Сиздин оюңуз кандай? Саламатсыздарбы? Мен дагы ушул кыргыз тили боюнча өзүмдүн ушул оюмду кошуп кетсем, ушул бул кыргыз тилибиздин ушундай жакшы өнүкпөй аткандыгынын себеби бирден бир чоң себеби бул кыргыз тилинин илимий тил болбогондугунан го дейм. Мен азыр учурда студентмин да, ошол айылда мен ушул кыргыз мектепти бүтүп эле ушул ой жүгүртүм бардым эле кыргызча да. Бирок университетте бизде сабактардын бардыгы орусча өтөт. Бирден бир сабакта мен өзүмдүн оюмду негизи кыргызча айтам ошол сабактарда, семинарларда. Мен ошол оюмду кыргызча айтып атсам, бизден бир агай айтып атат да, сенин ушул азыр кыргызча айтып аткандыгыңдын айынан сен оюңду мындай толук айта албай атасың, как мындай бир жакшы материалдарды келтире албай атасың деп атат да. Анан бир студент, ал орусча сүйлөгөн ушундай орус тилдүү студент, ал сүйлөйт, ошол орусча сүйлөсө, мынакей ушундай сүйлөсө болот деп, бул кандайдыр бир кыргыз тилинин кедейи дегендей сыяктуу болуп калды да. Бирок анын оюна мен толугу менен кошулбадым, себеби анын же менин сөз байлыгыбыздын аздыгынан бул кыргыз тилин жаман көрсөтүп койдук да. Ушундай окуя болгон. Анан кийин биз муну ошол кыргыз тилден берген эжейден сурап көрдүк. Эмне үчүн ушундай болуп жатат десек, ал айтты, бунун себеби ушул кыргыз тилинин илимий тил болбогондугунан деди. Эгерде кыргыз тили илимий тил болгондукта биз университеттеги сабактарды, ушундай материалдарды да кыргызча өтмөкпүз депчи. Менин оюм ушундай. Контр аргументтер. Өткөндөгү эстедим агайдын сүйлөгөнүн Кумтордо. Ал болсо адамдын мээсинин өнүгүүсү жөнүндө сүйлөп берди да. Анан адамдын мээси ушунчалык өнүгүп өткөн, эгерде ал көп сөз билсе. Канчалык адам көп сөз билсе, ошончолук мээси көбүрөөк өнүгүп өткөн да. Анан ошол көп сөз билиш үчүн где-то бир 50 000 сөздү билиш керек экен. Анан ал болсо бир ошол кыргыз тилинин словарин мисал катары көрсөтүп атат. Ошол словарда 30 000 сөз экен да. Анан айтат, биздин тил ушунчалык кедей 30 000 эле сөз. Анан кантип биз мындай умный болобуз, билимдүү болобуз, анткени бизде 50 000 сөз жок дейт. Анан ошакта баары башталды, баардыгы күйүп баштады да, айтат, ой, биз манас бар, манаста ушунча 1000 сөз бар депчи. Анан бирөө айтат, жок, биз словарды которгонбуз, ал жакта баары 100 000 сөз бар дейт. Анан кыргыздар аябай күйүп баштады да. Анан баягы эле башталат, давай кыргыз тилин өнүктүрөбүз деп. Кандай ой? Сүйлөбөгөндөр, колуңуздар көтөрүп. Бул жерде айтканы боюнча айтарыңыз. кечиресиз Нургүл эже, сөзүңүзгө аралды. Бул жерде ошол илимий боло албаган себеби кыргыз орус сөздүгү да бул юдахиндин сөздүгү да. Биздин баягы эң негизги илимий такалган жерибиз эле бир ошол юдахин сөздүгү бар. Эми азыр дагы жаңы сөздүктөр чыга баштады. Ошол 100 000 сөздүн тегерегинде которулган англисче, кыргызча сөздүктөр бар. Бирок аларды азыр ошол илимий деңгээлде карабай аткандыгы кичине өкүндүрөт. Эми бул жалпы маселе, муну азыр биз чече албайбыз. Ошол илимий кичине аксап аткандыгы чындык. Анткени ошол юдахин өзү деле ал деле кыргыз эмес да, ошон үчүн ал жерде чакан эле аз эле 30 000 сөз которулган. Бирок муну эми карап отура бербешибиз керек, улам өнүктүрүшүбүз керек, улам жаңылаш керек. Эми буюрса бул жерде Айбек мырза айткандай да, бул да эми болуп калар, мамлекеттик деңгээлде колго алынып калар. Бирок ага чейин биз ушундай кичинекей салымдарыбызды кошо беришибиз керек. Ушундан тайбасак эле ушул жетиштүү. Ушундан тайбашыбыз керек. Кичинекей бир макала болсо дагы кыргызча бергенден, кыргызча чыгаргандан айтпашыбыз керек да. Ооба, негизи ошол тилди өнүктүрүү или башка тилди которуу мисалдарында ошол Жармек Мукаш бир сонун мисал келтирген. Контентчиден программист деген сөздү сүйлөшүп туруп, келгиле ошол программист деген сөздү колдонбой, программчы деп сөздү колдонобуз дейт да.
Анан келгиле деп бул макала жазган. Эмне үчүн программчилик жазышыбыз керек, анткени кошушкону ушундай туура болот экен деп туруп, анан ошондон кийин мен программчы деп жазып калдым да. Анан негизи дагы мен интерфейсте көбүнчө англис тилинде же немис тилинде же орус тилинде болчу. Анан ошо акыркы жылдары кыргыз тилин өткөрүп баштадым. Көнүп да калдым да. Кыргыз тилинде орусча сөздөрдү азыраак кошуп, же болбосо подкаст жаздырып атканда сөздөрдү тамдап, анан убактысы менен жана долбоорлор деген сөздөр аябай ушунчалык кирип калды. Оңой болуп калды мага долбоорлор депчи. Мурда жаңы проекти деп түшүнчүмүн. Анан жанагы сайттардын шилтемесинде да белгилейт го. Там катталуу деген жерге sign in эле sign up депчи, эле регистр деп. Ошол нерселерди да катталуу деп уже коркпой жазып калдым да. Анан көрсө биз көбүрөөк колдонуп, анан бири-бирибиз менен байланышканда ушу өнүгүп баштайт экен. Ошондо бизде 2-3 жолубуз бар экен. Биринчиси биригип алып, билимдерибиз менен бөлүшүп, ошол тилди байытышыбыз керек экен. Ошол эле словарьларды которуп атканда, же болбосо макалаларды көбүрөөк жазышыбыз керек экен. Экинчиден, көп жерден чын эле мамлекет деген сөздү угуп калам. Биз ушул кыргыз тилинде бир долбоорлор жазып аткан адамдар, мамлекеттеги жазып аткан адамдар менен кээ бир жерден бир мындай коммуникация түзүшүбүз керек экен. Балким аларга барабыз, же алар бизге келет. Анан мамлекет жазаш керек деп коюп эле мамлекетке вообще достугубуз жок. Алар өзүнчө мамлекет, биз өзүнчө мамлекет болуп отура бербей, мындай бир коммуникация түзүшүбүз керек окшойт. Бүгүн дагы креативный экономика деп өзүнчө закон чыгарып, ал жакта да ызычуу болуп атышат. Анан биз дагы ошондой бир ошол жакта адамдар тааныйсыңарбы? Алар көрдүңөрбү? Алар эмне иш кылат? Адамдар барбы ошол жакта? Мен көрө элекмин. Кимде доступ бар? Менде жок экен агай, башкаларда билбейм. Эч бирин тааныбайм. Ошо бирөөнү изилдеп, бирөөнү жибериш керек окшойт. Барып көрүп келгилечи офисин. Менин оюмча жана неме бар, кыргыз тилиндеги комиссиябы, жана депутаттар алып атканда ошого кыргыз тилинде экзамен береби? Ушундай бир структура бар окшойт. Комиссиясы бар. Ошолорго барып сурап көрүш керек экен да. Мисалы биз бир сөздү которуп атсак, ошону которуп, ошол мамлекеттик деңгээлде баары киргизиш үчүн аны кандай процесс менен киргизиш керек? Кандай бюрократический машиналардан өтүш керек? Анан еще ошол кыргыз тилинде долбоорлор жазып аткан адамдар чогулуп алып сүйлөшүп алыш керек да. Давайте бир жерден чогулуп алып, ошол жактан сүйлөшөбүз. Кайсы ушул терминди кантип которобуз? Кимдин кандай варианттары бар деп, жаңы технологияларды колдонуп деп. Ушундай бир империалистический идеялар келет да кээдечи. Ооба, туура. Бул ушул жагын колго алыш керек экен. Чын эле ушул жерде аябай көп немелер болот. Кээде мындай аябай жакшы бир которма кылып коесуң, бирок ал коомчулукка алынып кетпейт. Ошон үчүн анан дагы бир маселе, мисалы Google тарабынан которулуп кирип калган кээ бир сөздөр бар. Алар дагы аябай жакшы которулган, бирок жалпы коомчулукта билинбейт, колдонулбайт да. Ошону ошол чындап эле бирөөнү жиберсе, мындай жоопкерчилик алам дегендер болсо, ошол жак менен коммуникация түзсөк аябай жакшы болот. Абдан сонун. Чатта да сурап атат Азамат. Балким сайт түзүп тил комиссиясына чакырбайлы. Ошол сайтты түзүп атабыз. Анан ошол сайтка дагы бүгүн катышып аткандар, азыркы бир идеялар келсе, жооптор келсе, же болбосо ушул проблемаларды көрсөңөр, пожалуйста, ошол Тилордо чөйрөкөнгө кирип, катталып, ошол жактан дискуссия ачып, башкаларга жооп берип, анан сиз билген сайттарды көрсөңөр, ошолорду бизге жибергиле, чогуу биргеликтеп дискуссия кылалы. Анан ошол кишилер өнүккөндөн кийин анан бирөөнү жиберебиз. Сен барып тил комиссиясына барып кел. Ушундай бир кыргыздар чогуу болуп тилди өнүктүрөбүз деп атат. Эмне кылышсын деп ошону бирөөнү жиберебиз. Анан алар чакырат, же биз аларга барабыз, же алар бизге келет. Анан отуруп сүйлөшөбүз да. Чоң кишилердей болуп. Белгилүү мындай курултай кылалы, тегерек стол кылалы деп туруп. Алар айтат. Анан ошентип оңдобосок отура берет окшойбуз. Жана пешком деген дагы экологдор чыгып атпайбы? Бактар дем албай калып атат. Келгиле ошол бактарды сактап койгулачы десе, анан алар сактап атышат. Анан биз деле
тилди өнүктүрөлүн же колдонолу деп коюп сүйлөп кала беребиз дагы, анан кийин же барып айтпайбыз, алар өзүнчө жашап жүрүшөт, биз өзүнчө жашап жүрө беребиз, бирок налог төлөп атабыз да. Instagram Stories'te марафон жүргүзөлү дейт. Жакшы идея. Аны дагы ошол сайтка суроо белгиле, ушундай марафон жүргүзөбүз. Анан баарыбызды кошуп туруп, анан бир убакта баарыбыз кыргызча сүйлөп баштайбыз. Кстати, ошол жанагы калькулятор менен чапкандан кийин дагы көптөгөн марафондор баштаганда, Бишкекте Баан деген кафе бар Бишкек, тайский, ошонун дагы немеси, негиздөөчүсү Сумсарбек деген, кыргызча сүйлөсөңөр там скидка берем деп ушундай бир башталган. Негизи чоң скандал болгондо эле упыр-чыпыр болуп жасап баштайт, анан скандал бүткөндөн кийин баары токтоп калат да, башка темага өтүп кетишет. Унутулуп калып. Ушундай кызыктуу маек болду. Менин оюмча, эгерде дагы бир оюңар болсо, сурооңор болсо, микрофонду өзү берсеңиздер болот. Агай, биринчиден чоң рахмат, баардыгыңыздарга чоң рахмат. Кичине убактым дагы тартышыраак болуп калды. Дагы негизи айтайын деген көп эле ойлор калып калды. Бүтпөйт бул тема, бирок жыйынтыктоочу сөз катары жок дегенде ушул жерге катышкан ар бир жаран, муну уккан ар бир жаран сөзсүз өзүнүн салымын кошо берсин. Мен бул мүмкүн болушунча илимий салым. Баягы эң жөнөкөйдөн үйдө кыргызча сүйлөшүүдөн, балдарыңарга кыргызча үйрөтүүдөн, балдарыңарга көрсөтө турган баягы детский видеолордун контентин тандоодон баштап, эң жөнөкөй макалаларды, постторду жазгандан бир илимий макалаларды жазганга чейинки баардык нерсени ошол кыргызча жүргүзө бериңиздер, ар бириңиздер. Бул мен классташтарым кыргызча сүйлөбөй атпайбы деп кыргызчаны токтотуп коюштун эч кандай зарылчылыгы жок. Ошол чоң рахмат баарыңыздарга. Мен дагы кошумчалап кетейин. Турат агай айткандай эле бир ар бирибиз өз салымыбызды коштук, албетте өнүгүүгө багытталабыз деп ойдомун. Анан Азамат агайдын бул жердеги чоң эбегейсиз эмгегин, башталып жаткан эмгегин айтып кетпесек болбойт. Бул жерден азыркы учурда жүрүп жаткан долбоорлордун баардыгы эле кыргыз тилинин өнүгүшүнө багытталган деп айтсак болот. Ал жерде кыргызча подкасттар, мисалы биздин Тилордо долбоорубуз, ушул сыяктуу долбоордун баардыгы келечекте ишке ашып, жакшы иштеп кетсе, кыргыз тилинин өнүгүшүнө эбегейсиз чоң салымын кошот деген ойдомун. Ооба, сиздерге чоң рахмат. Ушинтип келип катышканыңыздарга. Албетте жакын арада көп ушундай жолугуштар өткөрүп турабыз, балким эксперттерди чакырабыз. Азамат да жазып атат, бирөөнү чакырбайлыбы деп. Азамат мырза, байкап көрүңүз ким бар экен. Кийинкисинде чакырып зумга кошо коелу. Бир общий дискуссия кылып, силер эмне кыласыз? Балким алар чоң жумуш жазып атат, алардыкын көрбөй отурабыз бул жакта. Көптөгөн китептер которулуп атат, көптөгөн иштер кирип атат. Негизи эле кыргыз тилинде мектептерде көп таларда жумуш көп, балким жазып атат. Бизге айтпайт, или айтып атат, биз көргөн жокпуз, же биз бияктан жөнүнө сүйлөшүп атабыз. Чакырып көрөлү, коммуникация кылып сүйлөшөлүбүз. Анан Турат мырзага чоң рахмат. Расынан иштери бар экен, көп иштерди кылып атат. Мен насихатты көрдүм окшойт, микрофон күйгүзүп атканын. Сурооңуздар бар эле. Саламатсыздарбы? Бул азыркы кыргыз тили боюнча сүйлөшүп аткан жөн гана талкуубу же жыйынтык чыгарып иш жүзүндө көрсөтүүбү? Анткени буга чейин талкуулап эле атабыз, анан иш жүзүндө мен Instagram боюнча эмнеге жаздым, анткени марафон кылганда жылыш болобу дегеним да. Мисалы кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн мен эмне кылдым дегенде ар бирөө өзүнүн идеясын алып чыгыш керек да. Инстаграмда баарыбыз эле отурабыз да. Марафон кылганда көбү стористен кыргызча жазгандан уялышат да. Анан ошол ар бирөөбүз ошол неме уялып аткан нерседен өтсөк, анан кыргыз тилин наоборот мактанып, мындай жайылтат элек да. Оюм ошондой. Чоң рахмат насихат айым.
ооба, жакшы айттыңыз. Негизи эле ушундай жолугушууларда сүйлөп калып кетип тарап кетебиз. Ошондуктан биз эки максат менен келдик. Биринчиси ушундай дискуссияларды баштоо, экинчиси анын арты менен бир кандай иштерди жасоо. Ошонун биринчи немеси тепкичи бул биздин tilordo.чөйрө.комуна кирип катталышыңыздар керек. Катталган соң ал жактан суроо жооп деген бизде сонун раздел бар. Ошол жакта өзүңөрдүн оюңарды, сурооңорду, сунуштарыңарды жазыңыздар керек. Анан сиз мисалы насихат айым айтып атпайбы, Инстаграмдан сторис жазып, сонун идея сиз жазыңыз. Анан биз ал жака башка СММщиктерди алып келебиз, ушундай жасагантабыз деп туруп, анан пландаштырып туруп, анан кийин запуск кылганда, азыр Tilordo запуск кылып элек, рабочий моментта. Анан ошол запуск кылып официально, анан ошол Tilordo'нун логотиби менен анан ушундай неме баштайбыз да, типа марафон, кеттик эле, баарыңар бирден сторис, кыргыз тилинде, силер билген анекдот, макал, лакап, ыр, эмнеси болсо да кыргыз тилинде давайте стористерди кеттик деп туруп, анан марафон кылабыз. Балким бир спонсор табылып калат, бизде жакшы болот эмеспи? На халявы бирдеке алганга, гиф сыяктуу. Анан ошону там ойнотуп жиберебизби, ошол Tilordo сайтынан ошол идеяларды топтосок болот. Ошол жөн эле сүйлөп калбастан. Анан пожалуйста башкаларыңар да кирип катышып, жазып, ушу идеяңарды бөлүшүп кылгыла. Ошондо силердин салымыңар болот. Жөн эле сүйлөп калбастан балким бир иштерди жасайбыз. Ошон үчүн түрткү болуп, мындай кызыктуу болсун деп аудио кылып атабыз. Биздин команда Нургүл айым баш болуп, чаттарга жазып атат. Эч ким жооп бербейт, анткени баарынын жумушу бар. Спам болуп кетпесин деп ушундай бир кызыктуу маек кылдык да атайын. Түшүнүктүү. Агай, анан биз бул чөйрө баштап электе бир эксперимент кылганбыз да. Макалдарды кыргыз тилинде, IT жаатында макалдарды посттун алдына жазгыла деп оюн кылганбыз. Ошондо ушу келечектеги студенттер укмуш макалдарды неметкен да, неметипчи, ойлоп таап чыккан да. Аларды деле чыгарса болот, сиз окуй көрө элек болуш керексиз. Бирок көрсөңүз баягы оюн сыяктуу болуп, анан элдер деле байкабай ойноп эле, анан укмуш макалдарды ойлоп таап чыгарышты да. Биз азыр кыргыз тилин өнүктүрүш керек дегенде ойлонуп алганда эле оюна кыргызча оюна эчтеке келбей калат да. Ошон үчүн биз бир нерсени баштасак, аркасынан эле оюн сыяктуу болуп же кызыгып эле элдер тартылып баштайт да. Ал макалдарды да мен немеге чыгарам го, сиз айткан жака. Эң сонун чат келип койдук. Ошондой идеяларды табыш үчүн мындай общий сброс кылып атпайбызбы? Ушундай идеялар чыкса, сизден азыр 2 идея чыкты. Экөөтүн бири нашка, бири жакшы экен. Ал идеяны да жака сайтка чыгарып коюңуз. Биздин эле чөйрөдөгүлөр эмес, интернеттегилерди кийин көрүп, башкаларды аралашкандай кылып, анткени баарына чөйрө доступ жок болот да. Анан чөйрөнүн ичинде ушундай ар кандай идеяларды сүйлөшүп, анан акырындап жасап баштасак болот. Эгерде ошол идея, ал жакта, кстати, голосование да бар. Кайсы бир тема кызыктуу болсо голос берип турсаңар болот. Анан если голосдор көбүрөөк болуп кетсе, анан акырындап ошолорду интернетке да чыгарганга аракет кылабыз. Анан авторские права сакталды деп айтып коебуз. Жидегүл айым кол көтөрүп атат. Саламатсыздарбы? Азыр эң бир немени көтөрүп атасыздар, жакшы маалымат. Анан мисалы биз ар бирибиз өзүбүз салымыбызды кошо алабыз да. Мен мисалы үчүн үйдө балдар менен кыргызча сүйлөйм, кыргызча баарлашам, аракет жасайм. Бирок булар заман талабына жараша өздөрүнчө эле орусча сүйлөп, өздөрүнчө эле мындай орусча сүйлөшүшөт. Анан мен айтам да, силер кыргызча сүйлөшүшүңөр керек. Кыргыз тилин эне тилибизди билишибиз керек депчи. Анан кийин мен балдарым мынтип сурай беришет да. Эмнеге биз кыргыз тилин билишибиз керек? Азыр дүйнөлүк тил баардыгы эле Америка англис тили, орус тили болуп жатса деп айтышат да. Анан мен айттым, бир убакыт өтөт дедим, биздин муун кетет. Кийинки муун силер каласыңар. Анан силер кийинки муунга кыргыз тилин үйрөтүш үчүн силер өзүңөр кыргызча билишиңер керек депчи. Деп түшүндүрсөм, анан кийин деп кичине мындай түшүнүк алгандай болушту да.
силер кыргызча сөз билишиңер керек депчи. Болгону ушул оюмду эле айткым келди. Жакшы ой. Негизи ал көйгөй национальная идентификация деп айтылат окшойт. Бөлү мындай глубокий смыслы бар. Чет өлкөлүк кыргыздар аны аябай жакшы түшүнүшөт. Анткени адам деген курсагы ток, жана пирамида Маслоу бар го. Курсагы ток, кийим кечеги жакшы, жумушу жакшы, айлыгы бар, ден соолугу жакшы, баары жакшы болсо, анан кандайдыр бир мындай глубокий смыслдарды издеп баштайт экен да. Мен киммин, бул дүйнөгө эмнеге келдим, качанга чейин жашайм, качан кетем, эмне кылышым керек, кандай миссиям бар депчи. Анан ошондо эгерде адамдын бир түбүндө жооптору жок болсо, анда ал бир депрессияга алып барышы мүмкүн экен, анан бир мындай жашоого кызыгы жок болуп, анан жана кризис среднего возраста дегендер болот экен да. Менин оюм ушундай болот да. Анан ошол убакта эгерде сен мен кыргызмын, башында кыргыз болуп төрөлгөм, менин Кыргызстан деген мамлекетим бар, менин кыргыз деген элим бар десең, ошол адамга жеңил болуп калат да. Мен патриотмун десең, все, адам кандайдыр бир проблемасы жок, кайра жашап баштайт да. Эгерде адамда баары бар болуп, неме өтүп калса, анда бир кандайдыр кризиске алып барат экен да. Анан ошондо как раз биздин балдарыбызга сонун да. Алар мисалы неметип калса, өзүн жоголуп калса, айтса болот да. Сен кыргызсың, сен мамлекетиң бар Кыргызстан деген, сен кыргызча сүйлөйсүң десе, ошол адамга мындай жеңил, көрсө мен кыргыз экенмин, тиги башка экен деп, мындай адамдар ушундай бөлүп койгондо мээси мындай жакшыраак болуп, жеңилирээк болуп жашап калат окшойт да. Бул эгерде практикалык жактан колдонулса. Сиздердин код боюнча сабаңар жок беле? Катай микрофон кийгизди. Азамат агайга кошулам. Анан кыргыз тилин жаштар биз айтканда, мисалы теориясын эле айтып атабыз да. Биз иш жүзүндө көрсөтүш керекпиз, анан кыргыз тилин аябай сүйүш керек да. Анын үчүн биз Кыргызстанды, кыргыз тилин вообще жамандабаш керекпиз да. Такыр жамандап, кыргыз тили мындай, анан кыргыз элин дагы жамандабаш керекпиз. Биз да сүйүш керекпиз да. Алар да сүйөт. Башка өлкөгө чыкканда гана сагынып атпайбызбы биз? Именно башка өлкөгө чыкпай эле Кыргызстанда туруп эле кыргыз тилин сүйүп, ошол тил мага керек. Мейли башка өлкөгө чыкканда английский, башка тилдер керек бизге. Өзүп өнүккөнгөчү. Бирок кыргыз тили биз бул канга сиңген тил болуш керек да. Жолдо баратып эле кыргыз киши сүйлөсө эле кыргызча сүйлөп кете тургандайчы. Анан кыргыз тилин модный кылыш керекпиз да. Мисалы или тамаша жаатында, мисалы сен таза болсоң, мен таза болсом, шишек таза болот деген тамашалар бар го. Ушундай сыяктуу мындай популярный кылыпчы, например, азыр молодежь тамашаны жакшы принимать этет да, тамаша жагында мындай популярный кылыш керек да кыргыз тилинчи. Анан жанагындай немелер болот го. Апамдын сөзү дегендейчи, ушундай марафон кылса болот да. Мисалы апа баарыбыз деле апабыз кандай сүйлөчү эле, ушканда, например, или жакшы көргөндө кандай сөздөр чыкчу эле, ошол боюнча да марафон кылса болот да. Тамаша жаатында болгондо, мисалы апаң ушканда, мисалы качеляда күлөнүп атсаң, акырын деп, мисалы ушинтет да. Анан болбой эле катуу күлөнүп атсаң, азыр куласаң өлөсүң дейт да. Еще кулайсың, еще таяк жейсиң да. Например, ушундай сыяктуу тамашалуу нерселерди марафон кылса, баары энесин эстеп, ошо жылуу сөздөрүн эстеп, азыр ал убактагы азыр үйгө келчи өлтүрөм дегендей, например, страшный нерсе болчу да. Азыр биз чоңоюп калбадыкпы мындай? Наоборот, жылуу сезимдер да. Ушул боюнча да марафон кылса болот да. Апамдын сөзү депчи. Сонун айтыңыз. Эстеп кетти болуш керек. Апамдын сөзү десе, мен Бишкекке көптөн бери барбай быйыл бардым Кыргызстанга. Апамдын каттамасы деген сонун жер бар экен да. Сонун каттама экен. Бияка келип алып кайра сагынып баштадым. Ооба, ар бирөөбүз ушинтип салымыштык кошсок болот. Мен да өз салымымды кошуп атам асастан. Мен мисалы айтам, Германияга келгиңер келсе, мага жазгыла, мен силерге Германия кантип айтып үйрөнүп келсеңер болот деп айтып берем, түркү кыргызча да. Анан сурап баштайт, орусча айтам. Кыргызча сурасаң, кыргызча жооп берем. Ошо, достор, силердин код сабаңар бар экен. Бүгүн жакшы сүйлөшүү болду. Буну болсо записти биздин тил ордого бир атайын тема ачып коебуз, ошо илип коебуз. Башкалар угуп, анан айткандай эле ушу менен угуп кетип калбай,
Тилордого келип, катталып, сурооңорду жазып, сайттарды билсеңер бөлүшүп койгула биздин Тилордо каналына Дискордто. Анан улантабыз, балким эмдиги жума дагы ушундай жолугушуу жасап чакырып көрөсүздөр. Баарыңыздарга чоң рахмат. Рахмат ага сизге дагы. Тилордо катталыңыздар, күтөбүз Тилордо каналы. Рахмат.